тышкары өзүңүздөр билесиздер, биздин Кытай өлкөсү менен дагы биздин ошо Кытай өлкөсүнүн бияктагы өзүнүн посолу дагы чоң салым кошуп, ал киши дагы бизге жардам катары баягы сунуштарын берип, көп келишимдердин премьер-министринин сүйлөшү, биздин министрибиздин сүйлөшүшү менен натыйжасы менен биз ошо эртең 19-ында Кудай буйрса Кытай тараптан дагы 150 000 доза деп келишим болгон. Бул дагы гуманитардык жардам деп ошо Кытай вакцинасын күтүп атабыз. Эң бир жакшы нерсеси баягы элибиздин арасында болуп атат. Эмне үчүн Кытай, эмне үчүн Россия эмес деп биз азыр эле бүгүн айтып кетишибиз керек. Бул инактивированный вакцина +2+8 градуста сакталат. Эң бир нерсеси бизге кепилдик берген нерсеси. Бул вакцина Sinopharm деген вакцина. Бул ушу март айында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ошол эле AstraZeneca'дай, Pfizer'дей, Modern'дей азыр ушу баягы күтүп каттоону күтүп атат да. Эгерде ал каттоодон өтсө, биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан кепилдик алабыз. Эми бул вакцина деген инактивдүү болгондой, бизде булундай вакциналар полиомиелит, грипп вакциналары дагы бул негизи өзү биздин как специалист катары абдан ыңгайлуу, жакшы вакцина. Ошон үчүн азыр биздин буйруктар иштелип чыкты, медициналык кызматкерлерибиз окуду. Биз негизи 1 ай мурун эле буга дайын болуп, министрликтин буйругу менен биздин астыбызда чоң максаттар койгон жумушчу топтор чоң баягы буйруктарды, пландарды иштеп чыгып, азыркы күндө биринчи этап деп атабыз. Биринчи этапты кандай көрөбүз? Бул бүт региондорго эмес, биринчи баягы биз дагы өзүбүздүн да бир анализ, мониторинг, риск алысты көрүшүбүз керек. Биринчи этап бул Бишкек 4 прививочный временный пункт болуп атат. Город Ош шаарында 2 ушундай временный прививочный пункт эмелери ачылган атат, бөлмөлөрү. Үчүнчүсү бул Чүй областынын Ысык Ата району Кант шаары жана Сокулук айылында биз ушу ЦСМдин биздин жанагы первичный уровеньде ушундай эмде жерлерин ачкан атабыз. Бул биздин плановый эмде менен кошулбайт. Бул өзүнчө бөлмөлөр, ыңгайлуу бөлмөлөр каралган. Эң биринчиси бир Нурболот Төлөшчү айтып кеткен социалдык дистанция. Бул социалдык дистанцияда биз дагы бир күнкүгө нагрузка медициналык кызматкерге 60 гана адамды эмдейсиздер деп атабыз. Бул жерде целевой эмдеге келе турган кишилерибиз бул эң биринчи группа риска, бул деген биздин медициналык кызматкерлер, мугалимдер, андан кийин 65 жаштан жогору жана жанагындай хронический оорулар менен ооругандар деп ушу поэтапно алып атабыз. Ошо 3 бөлмөнү айтып кетсем, биринчи ошо жерден биринчи термометрия өтүрүп, социалдык дистанцияны сактап, андан кийин өзүнчө врачтардан осмотр өтүп, андан кийин ошо эмдеген кишини биз бул медициналык кызматкер же мугалим сен милдеттүү түрдө аласың дегенде дагы биз сырткарыбыз, анткени баары биздин жарандар, биздин мыйзамдын негизинде айтылып келген, алардын милдети жана укугу бар деп. Ошо жерден эң биринчи биздин жарандар колуна өзүнүн форма информирования деп иштеп чыктык, буйрук менен бекитип, ошо жерден өздөрү окуп, эмнени алган атат, кайсы вакцинаны алган атат, канча жолу алган атат, неге нерседе биздин медициналык кызматкерлерге ооба мен дайынмын, аламын деп гана кол коюп берет. Андан кийин опростон өтөт, өзүнүн негизи общий состояниясы кандай, ошо списоктор биздики уже иштелип чыккан. Ошо жерден медицинский осмотрду өткөндөн кийин гана эмдеге кирип, эмде алгандан кийин ал жерден карта ал кишиге жазып, иштелип чыгып, андан кийин 30 мүнөт дагы зал ожидания деп атабыз. Ошо жерде 5 кишиден отургузуп, 30 мүнөт биз көзөмөлдө кармап туруп, андан кийин колуна картасын, памяткасын, эгерде бир реакция болуп кетсе, кандай нерсени жасаш керек, кандай өзүнө помощь же болсо каяка кайрылыш керек деген маалыматты берип атабыз. Ошондон кийин гана ал киши үйүнө чыгарылат да. Азыр ушундай чоң иштер жасалып атат.